Саламатсыңарбы достор. Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен этиштин жасалышы деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты этиштин жасалуу жолдору менен таанышабыз. Зат атоочку мүчөлөрдү жалгоо аркылуу этиш сөздөрдү алууну үйрөнөбүз. Этиш сөздөргө мүчө жалгоо аркылуу зат атоочторду алуу жолдорун өздөштүрөбүз. Туура жазуу жана туура сүйлөөгө багыт алабыз. Активдүү катышууңарды каалаймын. Этиштер эки жол менен жасалат. Морфологиялык жол менен жана синтаксистик жол менен. Этиштин синтаксистик жол менен жасалышы. Эки этиш сөзүнүн тизмегинен жасалат. Мисалы, келип кет, жазып отурат, карап тур. Атооч сөз менен жардамчы этиштин тизмегинен жасалат. Кулак сал, адам бол, бата кыл. Татаал этиштин тутумундагы биринчи сөзү негизги, кийинкиси жардамчы этиш болот. Мисалы, көрүп кел деген сөздү алсак, көрүп негизги, кел жардамчы. Жардамчы этиштерге эт, де, бол, кыл деген сөздөр кирет. Азамат бол, убада кыл, сабыр эт. Морфологиялык жол менен жасалышы. Ла, лан, а, кар, сыра, лаш деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалат. Мисалы, балтала, кайчыла, коозто, намыстан, капалан, аттан, сана, чене, көзө, башкар, откор, аткар, алсыра, уйкусура, кансыра, достош, сүйлөш, байлаш. Ушуну менен катар силерге 449 көнүгүүнү аткарууга беремин. 449 көнүгүүнү көчүрүп жазып, этиш сөздөрдүн астына сызгыла жана этишке карата суроо бергиле. Кийинки көнүгүү 450 көнүгүүнү аткарабыз. 450 көнүгүүдө эки топто мүчөлөр берилди. Биринчи катардагы мүчөлөргө этиш сөздөргө жалгоо аркылуу жаңы сөздөрдү жасайбыз. Ошондой эле экинчи катардагы мүчөлөрдү зат атоочторго улайбыз. Мисалы, этишке мүчөнү жалгоо аркылуу зат атооч сөздөр алынат. Кел, ма, келме, бар, мак, бармак, ил, гыч, илгич, күл, ыч, күлүч. Ошондой эле зат атоочторго мүчөлөрдү улоо аркылуу этиштерди алабыз. Балта, ла, балтала, бай, лан, байлан, пикир, лаш, пикирлеш, откар, откор. Силер мына ушул мисалдын негизинде өзүңөрдүн мисалыңарды жазгыла. Эмесе үйгө тапшырма. Морфологиялык жол менен жасалган 5 этиш сөздү таап, аны катыштырып сүйлөм түзөбүз. Синтаксистик жол менен жасалган 5 этиш сөз таап, аны катыштырып сүйлөм түзөбүз. Көңүл бурганыңарга рахмат. Келерки сабакка чейин көрүшкөнчө. Кайтарым байланышка чыккыла. Сабактарга активдүү катышкыла. Колуңарды бат-баттан жууп турганды унутпагыла. Ден соолугуңарга кам көргүлө.